Балыкчы шаарынын тургуну жаш ишкер Бакыт Усупов өзгөчө долбоорлорду ишке ашырып келет. Алардын бири эскирип колдонуудан чыгып калган учакты сатып алып, андан уникалдуу ресторан курууну көздөп жатат. Идея көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Ишкердин айтымында долбоордун максаты балыкчыдагы туризмди жаңы деңгээлге көтөрүү болуп эсептелет. Балыкчы негизи вообще туризми жок шаар болчу да. Анан биз негизи ушу туризм болуш үчүн самолет алып келип атабыз. Мындай өзгөчө бир проекттин баарын түшүрүп атабыз да. Ушу самолетту ушу жайкага деп жетишели деп атабыз ушу сезонго. Ушу туристтерди тартыш үчүн ушу велодорожканын узундугу 2 километрлик ушул быйылкыга тапшырып беребиз. 2 километрлик пляж бул көл боюнча жок. Самолет 5 бөлүккө бөлүнүп келинип атат. Азыркы күндө 2 бөлүгү келип түштү пляжга. Ал эми ушул жуманын аягына чейин 3 бөлүгү келип түшөт. Жана ушул жерден чогултулуп, проектси жасалып, заманбап тамактануучу жайга айланталык деген ниетибиз бар. Жалпы жонунан бир 2 кабат кылып 100 орундук кылып куралыктап атабыз. Бакыт Усупов өткөн жылы балыкчыдагы буга чейин анчейин пайдаланылбаган жерде туристтер эң көп келген жерге айланталган. Ал Green City долбоорун ишке ашырып, Ысык көл облусу боюнча эң узун пирс менен бирге Венеция каналын ишке киргизген. Бул жай туристтердин кызыгуусун арттырып, интернетте пирске киши батпай калган видеолор тараган. Бул өз кезегинде Green City долбоорунун канчалык ийгиликтүү экенин көргөзүп турат. Бирок ошол эле учурда долбоордун өкүлдөрү балыкчыга келген туристтерди тейлөөдө кемчиликтер болгонун, аны быйылкы туристтик мезгилге чейин жоюу керектигин айтышууда. Green City долбоорунун негиздөөчүсү Бакыт Саламатовичтин негизги максаттарынын бири бул туризмди өнүктүрүү болуп саналат. Ысык көл областында жок жаңы долбоорлорду иштеп чыгуу болуп саналат. Бул долбоор 2024-жылы 1-августта ачылганбыз. Ачылып иштеп баштаганбыз. Ошол бир ай иштегенде биз байкалды да, балыкчы шаары конокторду тосууга даяр эмес экенбиз. Анткени буга чейин мынча агым болгон эмес. Ошол себептен азыр эми 25-жылга да биз ушул балык шаарынын тургундарына, балык шаарынын ушул лесной районунун тургундарына бир кайрылып кетет элек. Ошол магазиндериңерди жакшылап даярданып, жатаканаңарды, койка местаңарды даярдап, биз 25-жылга туристтерди жогорку деңгээлде тосуп алып, биз өзүбүздүн туризмди өнүктүрүп атканыбыздын бир көрсөтсөк. Бул пляждын жасалып аткан максаты жана ушул самолет долбоор жана келечекте ушул биз турган жерде аттракциондор келип турат, аквапарк салынат. Ушул негиздөөчүсү Бакыт мырзанын эң биринчи максаты ушул балыкчы шаарына бир салым кошуу болуп эсептелинет. Балыкчыны бир долбоор менен бир сезондо туристтик шаарга айланткан Бакыт Усуповдун командасы быйылкы туристтик сезонго дагы катуу даярдык көрө баштады. Алар 30 гектарга чукул жерге карагайларды тигип башташты. Долбоордун негизги максаттарынын бири туристтик жайды эле ачып коюу эмес, балыкчыны жашыл шаарга айлантуу. Айта кетсек, мэр Азамат Арнабек уулунун программасында дагы ири долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу туризмди өнүктүрүү, тургундардын экономикалык шартын жакшыртуу, балыкчыны жашыл шаарга айлантуу пункттары камтылган. Азыр ошол кышкы бак отургузуу иштери кызуу жүрүп атат. Бул жерде ийне жалбырактуу жашыл карагай, көк карагайлар отургузулуп атат. Жана ошол искусственный пальмалар тегилип жатат, орнотулуп жатат. Бул балык шаарынын туризмин өнүктүрүүгө жана балык шаарында баягы коноктордун келүүсүнө агымды жогорулатуу максатында ушул пляждын, Green City центр пляжынын баягы инфраструктурасын өнүктүрүү багытында иштер жүрүп жатат. Бакыт Усуповдун балыкчыны туризмдин борборуна айлантуу багытындагы дагы бир аракети балыкчы менен көлдүн башка жээктеринин ортосунда туристтер каттай турган катерлерди жүргүзүү. Бул көлдүн эң самый ичке жери. Аркы берекке чыгып кеткенге 25 километр. Аркы беректен Каратала деген айылдан дагы даярдайбыз. Ошол жерден да проектлерди карап атабыз. Ушу тоң менен аркы көз, берки көздү бириктирүүчү ушу балыкчы. Балыкчынын ушуга преимуществосу бар. Катер менен чыксак бир 20 мүнөттө жетчү. Ушундай туризмге салым кошчу жерлерден, например, биз жерге жыды путь менен келип, катерлер менен ушу 4 сезон иштесе деп, ошондой иштерди кылып атабыз.